Чүй областында сугат суунун жетишсиздигинен улам дыйкандардын эгин талаасы күйүп кетүү коркунучу туулуп, коомчулукта сугат суу маселеси күн тартибине чыкты. Маселени чечүү үчүн Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев реалдуу сунуштарды берип жатат. Ошондуктан мен ойлоп атам да, мен азыр бир экөөнү мынакей өзүм ачтырдым, өзүм каражатымды салып, өзүм чөнтөгүмөн. Себеби азыр өкмөттөн чыгарыш каражат абдан эле кыйын болуп атпайбы, өзүңөр билесиңер. Ошол эки каражатты мен 200 скважинага мен салдырып атам. Улукбек Асамидинович мына 300 скважинаны мен өзүм чөнтөгүмөн каржылап берейин деп атат. Эми силер деле четте калбай, чогуу бир ордуна чыгып, могу жерде көп сөз кылбай, андан көрө иш кылсак болот эле. Чүй облусундагы оор кырдаалды эске алып, Байтык айыл өкмөтүнүн Арчалы айылынын тургундары ашар жолу менен 400 метрге жакын арыкты казышты. Илгери бул арыктан шаркырап суу агып, Атугүл Гаврил Петрович деген кишинин суу тегиримени болгон дешет. Эми дагы бир айта турган нерсе, мынакей канча жылдан бери ушул көйгөй чечилбей жатат. Мынакей жогорку кеңеште жогоруда отурган депутаттарыбыз да баары мына бүгүн каникулга чыгып кетишти. Какшыктоо сөздөрү да болуп атат. Тигил жакта баягы вертолет менен көмүр чачпайсыңарбы, тиги суу эрбей атат, суу чачкыла деп. Андан көрө ушундай момундай көйгөйгө бир жардам берип койсо деп суранат элек. Могул жерде канча эл турат. Канал толугу менен бүтсө, Арчалы менен Кайрыма айылынан 500 гектар айдоо жери сугат суу менен камсыз болот. Арыкты каздырууга ар бир үй бүлө акча чыгарган. Эми каналдын ичин бетон менен кынактап, сапаттуу кылууга өкмөттөн жардам сурашат. Мына өткөндө тиги Эркин Саткынбаевичтардын кыдырганын көрдүк да. Потеря, фильтрация дегенчи өтө чоң жоготуу болуп атат. Аны көрүп атабыз да. Эми тияктан чыккан суу келген 40-30%, 50%ке чейин тиги фильтрация болуп, потеря болуп атты. Эми, конечно, бул ушунчалык эмгекти эми жасап алып, мунун баары тиги фильтрацияга кетип калсын биз каалабайбыз. Ошондуктан бул как положено бетонный лотоктор менен салынганга биз ушу ниет кылып турабыз да. Буйруп ушул каналыбыз ишке ашса, ушул каналыбыз буйруп ушул демир өрүүчүлөрдүн, эл журттун колдоосу менен ушуну бүтүрүп алсак, Байгелди Кайрыма айылынын ортосунда 500 гектарга жакын тиги үлүш жерлер сууга камсыз болот да. Чүй облусунда сугат сууга тийиштүү абал оор. Аны ыкчам чечүү үчүн Эркин Тентишев ыкчам штаб түзүп, өзү чуркап эл менен жолугууларды өткөрүүдө.